Тейлик районундагы Коргоо министрлигине караштуу 35-524 аскер бөлүгүндө кыз-жигит сармердени болуп өттү. Иш-чара кыргыз элинин улуттук каада салтына ылайык Манас эпосунун үзүндү айтуу менен башталды. Андан соң катышуучулар макал лакап айтып, жаңылмач жарышып, акыйнек айтышып, күч сынашты. Boyun tüzüp bul jigit, fizaryatka kılardı, okula sapındağı, жерге тиіп қалмайды. Иш-чаранын негизги максаты улуттук каада салтты, кыргыздын бай маданиятын жаштарга жайылтуу болуп саналат. Сармерден кыргыздын обондуу ырлары менен коштолуп келген конокторго өзгөчө маанай тартууланды. Бул иш-чаранын негизги максаттары ушул улутубуздун каада салтынын артына селен жана ошондой эле кыргыздын чыныгы, нукура, улуттук насилдеги ырларын элге жайылтуу жана таратуу болуп эсептелинет. Мен ойлойм, бүгүнкү иш-чара өзүнүн деңгээлине жетти. Биздин маданият тармагынын таланттуу кыздары дагы ошондой эле 35-524 аскер бөлүгүнүн чыныгы баягы өнөрлүү жигиттери дагы кем калышпай өздөрүнүн таланттарын биздин көрүүчүлөргө, калың журтка татыктуу тартуулап өттү деп эсептейбиз. Маданий саамалыкка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, куралдуу күчтөрдүн 34 жылдыгы менен куттуктады. Ал мындай маданий жолугушуулар жаштардын патриоттуктугун көтөрүп, улуттук баалуулуктарды сактоого өбөлгө түсөрүн белгиледи. Сиздин өз курамыңызга дайым тынчтыкты, ушул үй бүлөлөрүндө ынтымакты, өздөрүнө бекем ден соолукту каалаймын. Байрамыңыздар кут болсун. Ылайым эле элибизде дайым жакшылыктар болсун. Ушундай иш-чаралар көп болсун. Дайым тынчтыкта, асманыбыз ачык, мекенибиз тынч, баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөн күнүнө карата 35-500 аскер бөлүгүнүн мырзалары жана Тейлик райондук маданият үйүнүн кызматкерлери айымдары менен достук жана ынтымакты бекемдөө максатында кыз-жигит сармерден оюн уюштуруп жатабыз. Буга аскер кызматкерлеринин арасынан таланттуу жигиттерди тандап алып, бул концертке биз даярдандык. 35-500 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкери бир эле мекенге кызматы менен токтобостон, маданиятта дагы өзүнүн мыкты экендигин көрсөтүп, жана ушундай эле кызматын улантып келеди. Иш-чаранын соңунда катышуучуларга жалпы ыраазычылык билдирилип, чакан белектер тапшырылды. Белгилей кетсек, мындай саамалыктар улуттук баалуулуктарды даңазалоого, кыргыз элинин маданиятын жана салт санаасын жаш муундарга жайылтууга өбөлгө болмокчу. Кундуз Жоробекова, Бакыт Саетов, жаңылыктар.